Москва шаарында жашаган жаш жеткинчектер үчүн бүгүн өзгөчө кубанычтуу күн болду. Анткени алар үчүн Кыргызстан соода борборунун жетекчилиги атайын чоң балат орнотуп, жылына бир жолу белгиленүүчү жаңы жылдык майрам уюштуруптур. Буга кошумча келген ар бир бөбөккө аталган борбор өздөрүнүн акысыз белектерин таркатышты. Алар өздөрүнүн кыргыз экенин, биримдик экенин, бизге керек экенин, биздин өзүбүздүн маданиятыбыз, тилибиз бар экен, өзүбүздүн салтыбыз бар экен кичине билсин деп бүгүн ушундай биздин Россияда жашаган кыргыздардын балдарына, бөбөктөрүнө биз жаңы жыл уюштуруп берип атабыз да. Эң негизги максат ошолордун көңүлү ачылсын. Балаты майрамын чыдамсыздык менен күткөн бөбөктөрдүн арасында 4,5 жаштагы Билге Азимов да бар. Башка балдар сыяктуу эле ал дагы мультфильм көрүп, жомок укканды жакшы көрөт экен. Андыктан жомоктогу каармандын образын жаратыш үчүн атайын карышкырдын кийимин кийип келиптир. Ал эми Аяз атадан белек алуу үчүн ыр жаттап келгенин айтат. Жаңы жыл келди, жаш болгон, кайраттанган, жаттанган, жабайлап бүтүнө узак сапар аттанган. Чет жерде жүргөн кыргыз бөбөктөрүнүн бардыгы эле орус бала бакчаларына барып, Балаты майрамына катышууга мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошондуктан алар үчүн атайын ар түрдүү оюн зооктор уюштурулуп, концерттик программалар тартууланды. Жаңы жылдык майрамдын негизги каармандары болгон Аяз ата менен Аяз кыз бөбөктөрүнүн маанайларын көтөрүп, алар менен чогуу ыр-ырдашып бийлеп жатышты. Ал эми балдардын кубанычына ортоктош болгон ата энелер уюштуруучуларга өздөрүнүн ыраазычылыктарын билдиришти. Бүгүнкү ушул жаңы Балаты майрамыны уюштурган биринчиден ушу уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Кичине болсо дагы ушу чет жерде жүргөн балдардын кичине көңүлүн ачып, ушундай майрамдарды уюштуруп жатканына чоң рахмат айтабыз. Ошондой эле жалпы кыргыз элинин, ошондой эле Москвада жүргөн жалпы кыргыз мигранттарынын жаңы жылы менен куттуктайбыз. Бу жерге келип кыргызча ырдашып, баары кыргызча бийлешип, бир татынакай болуп барды көңүлдүү ойноп атышат. Ушу бардыгына чоң ыраазычылык билдирмекчибиз. Соода борбору Москва шаарында жайгашканына карабай, Кыргызстанда белгиленген майрамдардын баарын өткөрүүгө аракет кылышат. Ал эми жаш балдар үчүн арналган Балаты майрамынын уюштурулганына быйыл 4 жыл болуптур. Аталган борбордун жетекчилигинин айтуусуна караганда, мындай майрамдар мындан ары кыргыз мигранттары үчүн такай уюштурулуп турмакчы. Сарагүл Полотова, Дарбан Алайчиев, Күндөлүк, Москва шаары.